Саламатсыңар, балдар, құтман күніңөр менен. Сілерге чың денсаулық, жана жакшы маанай каалайм. Кыргыз тили сабагы. Бүгүн аяк оона айынын 15-и, күнгө шейшемби. Сабактын темасы сөз өстүрүү сабагы. Тема үй бүлө. Сөз өстүрүү бул развитие речи и тема үй бүлө это семья. Сабактын максаты биринчи, үй бүлө анын коомдон алган орду жөнүндө маалымат алабыз. Получим информацию о семье и его место в обществе. Экинчи, байланыштуу кептерибизди, сүйлөө кептерибизди өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, үй бүлөнү, мекенди баалоону үйрөнөбүз. Учимся ценить семью и родину. Эмесе, өтүлгөн теманы кайталоо жана эске салуу. Балдар, повторение и вспоминаем прошлое тему. Биринчи карагыла. Сүйлөмдүн негизин кайсы сүйлөм мүчөсү түзөт? Суроо, балдар. Сүйлөмгө негедир суроо коюлбай калыптыр, карагыла. Сүйлөмдүн негизин кайсы сүйлөм мүчөсү түзөт? Основа предложения – это какой член предложения? Экинчи. Кандай суроолорго жооп берет жана сүйлөмдө кайсы сүйлөмдүн мүчөсү менен байланышат? Подлежащее отвечает на какие вопросы и согласовывается с какими членом предложения. Үчүнчү. Баяндооч кандай суроолорго жооп берет жана ал дагы сүйлөмдө кайсы сүйлөмдүн мүчөсү менен байланышат? Здесь сказуемое. Итак, сказуемое. Отвечает на какие вопросы и согласовывается с какими членами предложения. Өзүңөр жооп издегиле. Эмесе, жаңы тема. Жаңы тема үй бүлө, семья, сөз өстүрүү сабагы. Значит, сегодня урок развития речи деп түшүнсөк болот экен. Эмесе, карагыла, окуйбуз балдар, карагыла, менен кошо окугула. Тексти жакшылап окугула, текст которулат, үйдөн которосуңар. Азыр жакшылап түшүнүп алалы. Мен окуйм, менен бирге окуйсуңар. Ошентип, үй бүлө. Үй бүлө бул атаң, апаң, эжекең, байкең, иниң, карындашың жана сен. Силер үй бүлөсүңөр. Үй бүлө өзүнчө кичинекей мамлекет. Мамлекет бекем жана ынтымактуу болуш керек. Үй бүлөнүн бактылуу болушу үчүн албетте ата-эне жооп берет. Эгер үйдө жакшы тартип, жакшы тарбия болсо, ал үй бүлөдө жакшы ийгиликтер жаралат. Мекен үй бүлөдөн башталат. Деген кеп бекер айтылган эмес. Эгер биз, балдар, үй бүлөбүздү, ата-эне, бир туугандарыбызды жакшы көрүп, аларды сыйласак, коргосок, алар үчүн кам көрсөк, анда биз туулган жерибизге, мекенибизге, Кыргызстанга
ошондой мамиле кылабыз. Мекенибизди коргойбуз. Экономикасын өнүктүрүүгө салымыбызды кошобуз. Бул биздин атуулдук милдетибиз. Мекенди сүйүү, үй-бүлөнү сүйүүдөн башталат. Эмесе карагыла сүрөттөрдү. Демек, үй-бүлө коомдун ажырагыс бир бөлүгү. Семья – это неотъемлемая часть общества. А бакубат үй-бүлө – бул бакубат мамлекет. Благополучная семья – это благополучное государство. Эмесе үйгө тапшырма. Балдар, текстти окуйсуңар, текстти дептерге жазасыңар. Текстти которобуз. Силер үчүн жаңы сөздөр бар болсо, сөздүк дептерге жазгыла котормосу менен. Итак, балдар, домашнее задание. Текст перепишем на тетрадь и потом переводим. Если там есть новые слова, пишите на словарный тетрадь и делайте перевод. Экинчи, биздин үй-бүлө деген темада кичинекей текст жазгыла. И теперь составим текст «Наша семья» деген. И все, балдар. Итак, вам успех!